Чындыгында өлкө башчынын соңку 2,5 жылда Кыргызстанда бажылык башкарууну жакшыртуу, системадагы коррупциялык элементтерди жоюу боюнча алып барган саясаты мактоого арзыйт. Бул деген Кыргызстан ЭЭПке мүчө болгондон бери биринчи жолу 2022 жылы ЭЭПке мүчө мамлекеттерден алган суммага караганда биримдикке мүчө башка мамлекеттердин бөлүштүргөн үлүштөрүнө ылайык бажы алымдарын көбүрөөк сумма которгонун белгилей кетүүгө болот. Тактап айтканда, Кыргызстандын ЭЭПке бажы тармагында соңку жылдары келтирген пайдасы чоң. Эгерде 2020 жылы Кыргызстанда бажы төлөмдөрү 28 миллиард сомдон бир аз ашыгыраак болсо, 2022 жылдын жыйынтыгы менен 74,3 миллиард сомду түзгөн. Ал эми 2023 жылдын жыйынтыгында 103 миллиард сом көлөмүндө бажы төлөмдөрү түшөрү күтүлүүдө. Ошондо 2020 жылга чейин 70 миллиард сомдой акча каражаты мамлекеттик казынага эмес, коррупциялашкан чиновниктердин чөнтөгүнө түшүп келгенинен кабар берип турат. Буга кошумча 2022 жылы Кыргызстан ЭЭПке мүчө башка мамлекеттерге 20 миллиард сомдон ашык бажы алымдарын которуп, ошол эле маалда биримдиктен 16 миллиард сомдон көп алып турат. Башкача айтканда, биздин өлкө бөлүштүрүү ченемдерине ылайык ЭЭПке 4,2 миллиард сом калтырган, пайда келтирген. Анын натыйжасында 2023 жылдын жыйынтыгында бажыдан түшкөн кирешелердин өсүшү менен бөлүштүрүүдө ЭЭПке 17-18 миллиард сомдой бажы алымдарын калтыруу планы бар. Бул деген сөз, биз Кыргызстандын эле бажы чөнтөгүн толтурбастан ЭЭПке да пайда келтире баштаганыбызды билдирет. Албетте, бул деген Кыргызстандын экономикасы өнүгүп жатканын айгинелейт. Мындай алдыга жылуу эки мамлекет ортосундагы соода жүгүртүүнү 5 миллиард долларга камсыздашы толук ыктымал. Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение взаимного сотрудничества. Подписанные двусторонние документы являются наглядным этому подтверждением. Мы сошлись во мнении, что объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы өзгөрүүлөрдү баалап, карым-катнашты дагы да илгерилетүү маанилүүлүгүн белгиледи. В первом полугодии текущего года он подрос еще почти на 18%. И я полностью согласен с президентом, с моим коллегой. У нас, конечно, есть хорошие перспективы для дальнейшего роста. Наши страны в торговых взаиморасчетах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%. Жолугушуу ийгиликтүү болгонун ушундан билиңиз, Кыргыз-Орус биргелешкен кызматташтыкты арттырууга багытталган бир катар документтерге кол коюлду. И правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической безопасности.